Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде 5-чи жана жылдыздуу чыгарылыш. Себеби биздин көгүлтөр экран аркылуу сахна төрүбүзгө, эфир төрүбүзгө Омар Жанышев келди. Омар ага. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кош келдиңиз. Кош келдик. Жакшысызбы? Кандай жүрөбүз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кыргызстандан келгениңизге канча болду? Келгенибизге 5 жумадан ашып калды, сапарыбыз карып калды. Бул жака ушу 1 жумага деп келгенбиз. Качан келдиң, качан кетесиң деп сурайт. Кел демек бар, кет демек жок болуп. Сапарыңыз карып бараткан экен, Карып калды. Кудай буйрса эртең Бишкекке сапар алабыз. Орозоңузду жалпы орозо кармаган меймандарды, орозо кармаган көгүлтөр экранын аркасында көрүүчүлөрдү куттуктап койсоңуз болот Рамазан айы менен. Жалпы ушул момун мусулмандарды, биздин мекендештерди орозо туткан биздин сапташ бир туугандарыбызды ыйык 12 айдын султаны болгон Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Аллахым өмүрүңүздөргө туткан орозоңуздарга көп сооп жана берекесин берсин. Ошол Айтканыңыз келсин. Сиз бул сапар Америкага жалгыз келбептирсиз. Ооба. Кичинекей конок менен келиптирсиз. Айта кетсеңиз, кыйналбай элесизби? Кандай болуп атат сапар? Сапарыбыз өтө сонун болду. Мен ойлогондон жакшыраак болуп атат. Себеби дегенде кызым менен келгем, 4 жашар. Анан кыйналат го дегем, бирок кыйналган жокпуз. Өтө сонун. Кызымды дагы башка жагынан тааныганга мүмкүнчүлүктөр болду, жакындан дагы. Ошо атасы менен кызынын биринчи саякаты болду окшойт. Жакшы эс алуу. Ноорузга карата кичине ушул бул жакка алып келип, ойнотуп коеюн деген оюм бар болчу. Кандай сонун атасыз, Кудайым сизден ыраазы болсун. Бул жакта бирок байкелер сизди көбүнчөсү мындай жаман көрүп атышыптыр. Биздин аялдарга терс сабак берип атат депчи. Мындан кийин Омар деле 4 жашар баласын алып алып айландырып жүрбөйбү. Силер да карагыла деп бүт кыйнап атыптыр да аталарды. Аларга кандай кеңеш бересиз? Негизи бала менен биз меники өзүмдүкүн айта кетсем, убакыт өткөргүм келет, бирок убакыттын аздыгына байланыштуу көп убакыт өткөрө албай калам да, оюмдагыдай. Бирок бул сапарга балаң менен чыксаң өтө башкача экен. Компенсация кылып атыптырсыз да, мурдакы учурга азыркы учурда, Ооба, себеби дегенде биринчиден азыр сезон жок, каникул. Экинчиден ошо Рамазан айына, анан бул жакта дагы ушул мектептер ачылып атат дегенде, биз баягы эч кандай акысыз эле, акча сурабастан жөн гана келип, мындай биздин өзүбүздүн планыбыз бар болчу Америкага келели деген. Анан ошол планыбызга да убакыт туш келип калып, ошо Рамазан айы келип бул жактан мекендештерибиз менен бир баарлашып, жакшы пикир алмашып, ушундай эфирлерге келип, жакшы эки нерсе бир эмеге билетке дал болуп калды да. Ошонусу жакшы болду. Анан айтарым, эгер мүмкүнчүлүк болсо балдарыңыздар менен саякаттаңыздар. Баланы жакындан таануу керек, себеби дегенде баланын эсинде ушул нерселер эле калса керек. Атанын таштаган акчасы же болбосо байлыгы эч качан калбайт. Эң жакшы элестер, эң жакшы моменттер эле калат башка экөө. Анда биз Чикагодогу жеңелер үчүн айтып коюш керек экен. Омар мырза Кыргызстанда көп мындай үй бүлөсүнө көңүл бөлгөнгө убакыт аз болгондуктан ошону мындай бөлүштүрүү иретинде баласын бул жакка алып келип айландырып атыптыр. Байкелерди көп кыйнабаңыздар. Кыйнабаңыздар. Байкелер и так чарчап атышат. Бул жакта бизди тартып аткан байкелерди араң жибериптир да, үйүнөн карагыла депчи, мындай алып кеткиле эфирге чогуу деп. Албетте бул кичине тамаша иретинде көрүп аткан көрөрмандардын жүзүнө жылмаюу тартуулайлы дедик. Ошол мектеп боюнча келиптирсиздер. Ошол мектеп боюнча дагы айта кетсеңиз, мектепти барып көрүп келдиңиз. Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстандан адамдар келип мектеп ачалы деп атыптыр. Сиздин буга ой пикириңиз кандай? Ошо айрым адамдар эмнегедир баягы булар акча төлөгөн үчүн келип атат деген ой болуп атыптыр да. Ошон үчүн гонорар же болбосо ушул сыяктуу биздин айтайын деп атканым, баягы кызым экөөбүздүн келген сапарыбыз, билетибиз менен ушул дата туура келди. Анан бул эч кандай рекламасыз эле баягы бул жакта кыргыз мекендештерге айтып коеюн. Мен барып мектептин ичин көрдүм. Мектептин Бишкектеги мектептин баягы канчалык деңгээлде күчтүү экенин билебиз. Анан баягы ал адамдар менен деле өтө бир жакын тыгыз мамиле же тааныштыгым жок. Келип мектептин ичин көрүп, ошо бул жактагы кыргыздар үчүн дагы, ошо түрк тилдүү элдер үчүн дагы ушундай сонун бир мектеп кыргыз байкелери ачабыз дегени бул эң сонун байке.
себеби дегенде мисалы мен деле балдарым мисалы орус садикке барганга байланыштуу тилдери орусча ачык болот да. Биз канча аракет кылбасак дагы, үйдөн канча аракет кылбасаң дагы барып сабактан, мектептен же болбосо көргөнү, достору ошо орус тилдүү болуп. Бул жакта ошондон эле англис тили болуп атат. Ошондуктан мен айтарым, англис тилин сөзсүз түрдө билиш керек, бирок өзүнүн эне тилинде унутпоо үчүн бул мектеп эң жакшы баягы выход деп ойлойм да. Эң жакшы жол, эң жакшы жол. Анан мектептин ичин көрдүк, өтө сонун экен. Бул мурунку мектеп экен, то есть бир үйдү алып эле Кыргызстандагыдай мектеп кылып коймой жок. Бул кадимкидей эле чоң спорт залы бар, чоң класстар бар, актовый зал бар, сыртта ойноочу жайлары бар, сонун мектеп. Эми албетте баягы кыргыздарды бирибизди колдобосок, менимче ушундай жерден колдосок анан башка жерде тим эле койсок болот го дейм. Чет жакта жүргөндө. Албетте. Сизге дагы Омар мырза терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында мындай кээ бир ырчыларга чыкканда ушу гонорар сурап ушундай туруп алган учурлар болду да, бирок бул жакта бул мындай бир кандайдыр бир акча көрөлү же болбосо пайда издейли деп мектеп ачылбаптыр. Чындыгында ушул ошол агабыз да айтты, мындай 5 жыл артта калып баратырбыз, Чикагодо деди да, 5 жыл эрте бул мектеп ачылыш керек болчу экен деп. Демек азыркы кээ бир бал 1 класска барган балдар 10-11 жаш, 15 жаш, 16 жашка чыгып кетишиптир да. Мисалы азыр да бир 19 келди эле өткөндө, аныкы 16 жашка чыгып кетиптир кызы, мисалы үчүнчү. Бияка келип чоңоюп төрөлүп дегендей. Анан буюрса азыр дагы болсо кеч эмес, сиздин ушу тилектеш болуп колдоп коштогонуңузга биз ыраазычылык билдиребиз. Убакыт деген учкан куш экен. Сизде дагы 1-2 сурообуз бар. Мындай чыгармачылык жаатыңызга кайрылгыбыз келип атат. Чыгармачылык кандай болуп атат? Өткөндө концертти өткөрүптүрсүз, жакшы өттүбү? Концерт өткөргөнбүз Кыргызстандан, Шаратон деген отелде өткөрдүк. Эң жакшы болду. Бул баягы күзүндө чоң концерттин астындагы бир разминка десем жаңылышпайм. Демек алдыда чоң концерт болот. Алдыда дагы ушул Чикагога келип, бул жактан ушул Акбар Кубанычбеков деген акындар менен чогуу биргеликте ырларды жазып, Мичигандын жээгинде жаңы ырларды жаздык. Кудайым буйруса ошолорду эртең учуп барып Бишкектен жаздырып, дагы да болсо жаңы чыгармаларды күтсөңүздөр болот. Кудай буйруса ушул негизи Омар агабызга Мичигандан ыр жазып беребиз деп кыялдандык эле, бирок ойлогон ойду ыстаган турмуш чеңип. Байкебизге мен ыраазычылыгымды айткым келет, себеби дегенде ушул адамдын мен чыгармачылыгымдагы салымы өтө чоң. Мен жаңылышпайм, ушул акыркы 4 жылдан бери эле 5 жыл болуп калды, бүт эле чыгармамды ушул адам жазып келет. Сөздөрүн эми Кыргызстандагы эң эле акын дегенде ушул Акбар байкебизden башталат болуш керек. Анан кийин көп эле ушул Акбар байкебизге кайрылат. Эң баштысы бүтүп калбасын да дагы. Омар ага рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай сиздей биздин мекенчил бир тууганыбыз, таланттуу адамдар көп болсун. Эми сизди башында тааныштырууда дагы мындай бүт сыйлык наамдарыңызды айткан жокпуз. Билебиз, эл аралык бир топ сыйлыктардын наамы алып келгениңизди. Келечекте ушул элибиз билип, барктап, ырларыңызды угуп, ошол ырыңыз менен бир топ муун, мындайча айтканда, чоңое берсин. Америкага да келип көп мындай маанавий азыктары тартылып концерттерди өткөрүшүңүзгө чын жүрөктөн тилектешпиз. Анан эркин микрофон сунайын, эли журтубузга бир кайрылуу кылып койсоңуз да жакшы болот. Жалпы кыргыз элиме биринчиден ушул Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Берекелүү болсун. Алла таалам эмнеге өзүнүн берекесин берсе, ошол жерде баардык жерде ийгилик дагы баардык нерсеси болот да. Биздин көз элесибизге, көрүнүшкө бизге баягы минус болуп калгандай сезилиши мүмкүн, бирок эгер береке бар болсо, ошол жерде Алла таалам ушул аз нерсеге дагы бир чоң нерсени салып койгон болот. Баардыгыңыздарга ушул кайсы жерде болбосоңуздар берекелүү, бакубат өмүр каалайм. Рахмат. Америка демократиянын өлкөсү деп коткон, анан Кыргызстанда болсо бир эфирге барып, анан үнүм мындай болуп атат, сен эми бир ырдап берип коюңуз деп эле бар. Эфирлерин ырдап берет го. Бул жактан болсо биз сураныңыз келет, бирок тандоо сизде. Кааласаңыз бир чыгарма, бир куплет кайрмасын аткарып берсеңиз болот. Жок, мен демократия өлкөсүндө жүрөм десеңиз дагы ырдабай койсоңуз да болот. Жок, албетте каршы эмеспиз. Рамазан айында сүй жөнүндө да ойлогоюн. Рамазан айында ушул
энелерге энекемден ырман бир куплет ырдап берейин. Эң сонун болот. Enеkem 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 дүйнөдө табылгыз берекем мен дагы дени сак болоюн ай оорубай жүрө көрсенесен мен дагы дени сак болоюн ай оорубай жүрө көрсенесен. Чоң рахмат. Бали Омар ага кол чабуу деп коеюн. Кол чабуулар болсо көп кол чабуу болмок да, жалгыз болуп атам. Ошон үчүн кол чабуу жаңырды сизге. Омар ага терең ыраазычылык билдиребиз. Көп жашаңыз, өнөрүңүз өркүндөй берсин, талантыңыз ташкындай берсин. Кыргызстандан экөөбүз түз эфирге чыкпап турубуз, бирок ким ойлоп туруп ушу Америкага келип түз эфирден эли журт менен баарлашат деп. Адамдыгыңызга, өнөрүңүзгө таазим этебиз. Биз болсо бүгүнкү эфир соңуна келди. Эфирдин жүрүшүн биздин устаздарыбызга тапшырабыз. Устаздардан жакшы сабак болот. Эфирлерден көрүшкөнчө салам алейкум. Assalamu alaikum. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана боорукер Алла Тааланын ысымы баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, баарыңардын орозоңор кабыл болсун. Кудай Таалам кандай жакшы тилек ой максаттарың болсо баарын жеткирсин. Рамазан айында бизди өткөнкү сабакта айткандай ушундай бир толук кандуу бир инсандык даражага көтөрсүн. Албетте урматтуу бир тууганым, бул орозо бир гана жеш ичишти токтотуп коюудан бир максат эмес. Бул айтып келатабыз, жеш ичиш балким чындыгында жеш ичиш, үйлөнүү, үй куруу деген нерселер адамдын нафсин, мындайча айтканда нафсине жагымдуу нерсе болгондуктан Кур'ан-ы Каримде көбүнчө дейт, ушул аябай таң калыштуу, Кур'анда адамдарды шыктандыруучу нерселер да ушул жактан келет экен. Шыктандыруучу нерселер. Мисалы үчүн ушундай ибадаттарды кылсаңар, бейиште ушундай бир замоктор, ушундай бир виллалар, ушундай бир укмуш сарайлар берилет, же болбосо бейиштеги тамак аштар жөнүндө айтылат. Бейиште ушундай бир тамак аштар бар. Жесең, бул дүйнөдөгү тамак аш балким ошол тил, таңдай органдарың менен балким даамын сезишиң мүмкүн, бирок ичке кирип кеткенден кийин эмне жегениңдин айырмасы жок деген сыяктуу. Бейиштеги тамактар Кур'анда келгенде ар бир тырнагыңдын учуна чейин даамдары сезилип турат дегендей. Ошол эле убакытта хурл айындар боюнча, үйлөнүү боюнча, аял зат боюнча мындайча айтканда Кур'анда адамдарды шыктандыруу жагынан көп ушул жака көбүрөөк көңүл бурат экен. Себеби дегенде, бул нерселер бул дүйнөдө ушул азыр аталып аткан нерселер адамдын сезимдерин буза турган нерселер болгондуктан Кур'анда көбүнчөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде дагы шыктандыруучу жака адам баласын ушул нерсеге көбүрөөк шыктандырат экен. Ошол себептен биз Рамазан айында дагы чындыгында эмне жанагы бейиштеги жеп ичүү, ошол эле убакта бейиштеги сарайлар, бейиштеги виллалар, ошол эле хурл айындар, хур кыздар деген сыяктуу нерселер дин бул дүйнөдөгү аналогы болгон нерселер орозону дагы бузат, же болбосо орозодогу адамдын инсандык сезимдерин да бузуучу нерселер ушулар экен. Ошол себептен биз келиңиздер орозону тек гана жегенге, ичкенге жана ошол жыныстык мамиледе гана эме кылып койбостон, чектеп койбостон, биз аң сезимибиз менен орозо кармашыбыз керек. Жана айтып өткөндөй, биз такыбалыктын орозосун кармашыбыз керек экен. Биз жүрөгүбүз менен орозо тутуш керек, аң сезими менен, көзүбүз менен, тилибиз менен, кулагыбыз менен, керек болсо баскан турган бут колубуз менен орозо кармагандыга аракет кылышыбыз керек экен. Албетте, өткөн сабакта айткан сыяктуу, Кудай Таала бизди ачка калтырып атат. Ушундай бир бүтүндөй тамак ашты берүү менен бирге, дүйнөнү жайыл дасторкон кылып койгондугу менен бирге бизди ачка калтырып атат. Бирок ошол ачка калтыргандыгынын бир максаты бизден бир шүгүрчүлүктү каалап атат экен, шүгүр кылышыбызды каалап атат экен. Мисалы үчүн дейт, бир адамдын акчасы, тыйын, акчабыз, мындайча айтканда сунай деп коет арабча, сунай, жасалган бир нерселерге жетиши мүмкүн экен. Мисалы үчүн телефон сатып ала алабыз, үй сатып ала алабыз, же болбосо дагы бир кийим-кече сатып ала алабыз, сунай нерселерге жетиши мүмкүн экен. Бирок фытрый нерсеге дейт эч кандай жетпейт дейт. Биздин иштеп таап аткан акчаларыбыз, байлыктарыбыз фытрый нерсеге эч качан жетпейт. Себеби баарыбыз чогулуп дагы
bir alma жасай албайт экенбиз, керек болсо карап көрүңүздөр. Кудай сактасын, эми бул нерсени бирок алма жасай албайт экенбиз. Бир штук алманы элестетип көрүңүздөр. Ал мисалы үчүн ошол алманын бүрдөп өсүп чоңоюп, ага даам келгенде ошо алманын эле даамын алма өсүп аткан бир шагын алып туруп ошо шакты тиштеп жеп көргүн, андан эч кандай даам чыкпайт. Кудай таала дейт ушунчалык деңгээлде бизге сунуп алып келип, эми бир алманын килограммын мисалы үчүн деп коелу, базарда 50 сом кылып койду. Алма, бир алманын жасалышы келип 50 сомго эле туруп атат. Эми ошо алманын бир пайда болушу үчүн ага күн керек. Күндүн баасы барбы? Албетте жок, Ага бир булуттар керек, жамгыр керек. Анын баасы барбы? Албетте жок. Жер аркылуу келип аткан витаминдер, мисалы үчүн топурак, кара топурак аркылуу келип аткан, анын баасы барбы? Анын дагы баасы жок. Суу керек болуп атат, ошол эле анча мынча жер семирткичтер керек болуп атат. Бүт баарында эч кандай баасы жок нерселерди Кудай таала келип туруп, бир алманы өстүрүп туруп, ал алманын баасын 50 сом кылып койду. Бул 50 сом эмненин акчасы? Эгер баасы жок нерселерден пайда болуп аткан алма болсо. Бул 50 сом мындай айтканда бир ошол жумушчунун иштеген акысы. Ал балким алманы терет, балким ящиктерге салат, балким базарга алып келип, машинасы менен алып келип, жүктөп келип, машинага алып келип саткан дагы ошо 50 сомго турган бул адамдын жумуш акысы эле экен. Биз болсо алманын чындыгында Кудай таала берген зат, Аллах ушундай бир зат берип атат, берүүчү, ырызык берүүчү зат, анын эч кандай баасын көрө албайбыз. Себеби баасы бир гана башка нерсе менен гана Кудай таала ал нерсенин баасын бизден күтөт экен да. Бул шүгүрчүлүк. Албетте Кудай таала бизге эмнени берип аткан болсо, ошол нерсенин баасын бизге шүгүрчүлүк менен кайтарып алуусун күтөт. Мисалы үчүн дагы бир келтирсек, столовыйга, кафеге кирип отурдуң, тамак ичтиң. Тамакты сага официант алып келип берди. Тамактын аябай даамдуу болгонун көрдүң, курсагың тойгондон кийин сен официантка рахмат айтып атасың. Аябай шүгүрчүлүктү официантка берип атасың. Бирок официантка чейин эле парданын ар жагында бирөөлөр анын картошка, пияз, этин туурап берип аткан, даярдап берип аткан бирөөлөр бар. Анын жанында аны бышырып аткан поварлар бар, мындайча айтканда, тамак жасап аткан поварлар бар. Алар көмүскөдө калды, бирок сен официантка шүгүр келтирип атасың, рахмат айтып атасың. Негизги тамакты сага берип аткан Кудай таалага рахмат айтууну биз унутуп коюп, кээ бир убактарда шүгүрлөрүбүз ширкке айланып кетет деген ушул болуп атат. Мисалы үчүн бизге пайгамбар сонун бир хадисинде "Алхамдулиллахиллази ат'амана ва сакана ва жа'алана минал муслимин" деп туруп дуа үйрөтүп кеткен. Бул жерде эмне? Алхамдулилла, эмне? Кудай таалага шүгүрлөр болсун деп атат. Аллази ат'амана. Ал ушундай бир бизге тамак берди, тойгузду, ва сакана, жана бизди суу ичирди, жедирди, ва жа'алана минал муслимин. Жана бизди мусулман кылып жаратып койду. Биз ушул дуаны айтуу менен бирге биз балким үй ээсине дагы, балким тамакты даярдап берип аткан поварларга дагы деп коелу, биз бир ушул дуа менен гана шүгүрчүлүктү жеткирет экенбиз. Эгер чындыгында биз мисалы үчүн үйгө продукты көтөрүп келдиң, тамак аш жасап, келинчегиң тамак аш жасап атты. Ошо келинчегиң да тамак ашты өзү мындай жасап пайда кылган жок. Ал Кудай таала жасатып атат бул нерсени. Кудай таала берип атат бул нерсени. Ошол убакта биз бир келинчегиңди дагы бир себеп катары көрө алсак ошол жерде, жанагы официантты, жанагы жасап аткан адамдардын баарын, тамак бышырып аткандардын баарын бир себеп катары көрө алсак, биз ошондо эмне кылат экенбиз? Биз мындайча айтканда Кудай таалага шүгүр келтирген бир инсан боло алат экенбиз. Бир адамдын тоюшу үчүн эмне керек? Бир суу менен бир нан жетет да, мисалы үчүн. Эмне үчүн Кудай таала бизге суу менен нан жаратып койсо биз тоймокпуз го негизи, Мисалы үчүн дейли, бул жерде аалымдар айткан сөздөр бар экен. Картошканын дейт, ошо 1000ден ашык түрү бар дейт. Нандын 1000ден ашык түрү бар дейт. Жүзүмдүн, алманын 100ден ашык түрлөрү бар дейт. Эмне үчүн Кудай таала булардын баарын жаратып, убаракерчилик тартып отурат, бирок адам бир суу менен бир нанга тоюп атат дейт. Кудай тааланын бул жерде ушундай бир ааламды ушундай бир кооз кылып жараткандагы Кудай тааланын бир чеберчилиги бизге көрсөтүлүп атат бул жерде. Демек, урматтуу бир тууганым, ошол эле жанагы аалымдардын бир дагы айткан мисалын айтып кетели. Бирөө сага гүл берди дейт да, гүл берип сага сага болгон жакшы көргөн сезим же сүйүүсүн арнап атат. Сен гүл көрбөйсүң, гүл көчөдө мисалы өсүп атат да, гүлчү, бирок бул жерде гүл өзүнчө бир маада дейт да, маада, мындайча айтканда бир нерсе гүл. Ошо гүлдү берген менен сен ага өзүңүн сүйүүңдү арнап аткан сыяктуу, Кудай таала да бизге көптөгөн жакшылыктарды берип сунуп атат. Кудай тааланын бул жерде бизге болгон сүйүүсү, биз да Кудай таалага болгон сүйүүбүз ошо менен гана ошо менен беришибиз керек экен. Демек, урматтуу бир тууганым, биз Алла таалага орозодо шүгүр келтирүү менен бирге, Кудай таала болгон шүгүрчүлүгүбүздү билдирүү менен бирге
өзүбүздүн жан дүйнөбүздү Кудай Таалага арнай алат экенбиз. Ошо менен демек урматтуу бир тууганым, кээ бир адамдар бар, балким ал адамдар өзүнүн жашоосун кечки ачкачылык менен, кыйналуу менен, суусагандык менен өткөрүп коет, бирок анын орозосу орозо дагы эмес. Кээ бир адамдар бар, балким намазын чарчоо менен гана намаз окуйт, анын намазы намаз эмес дейт. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, келиңиздер биз чыныгы кулчулукту кылып, орозо кармадыкпы демек биз акыл эсибиз менен, ой пикирибиз менен, жүрүш турушубуз менен, баардык дене мүчөбүз менен орозо кармаганга Кудай Таалам насип кылган болсун. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыздын аягына чыктык. Кудай буйрса, кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.